Бабура тамактануу өнүндө өзгөчө тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Эмираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз өзгөчө инсандын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Ош шаарындагы Бабур атындагы өзбек музыкалык драма театрынын ырчы актрисасы Адина Абазова. Атакем аскар тодой тирегеле, атакем азим жайлоо күнөгеле. Карап койдуңбу yo дилис qoring, айта olmay bor hislarim pinhon. O'zbek qirg'iz og'ayni tug'ishgandir. Qirg'iz o'zbek bir-biriga joni tandir. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздин ушул ашканадагы чеберчилигиңизди көрөлү деп чыгармачылык топ менен келип отурабыз да. Жалпы теле көрүүчүлөргө, ашкана сүйүүчүлөрүнө дейли кандай тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз? Биринчиден саламатсыздарбы сиздерге дагы. Бүгүн эми өзгөчө тамак эмес, ушундай эле үйдө өзүбүздүн аялдарыбыз жасай турган ашты жасап көрсөтүп бермекчимин. Ардактуу көрүүчүлөр, бул аш чындыгында түштүк жергесинде айрыкча конок келгенде сөзсүз түрдө жасала турган тамак. Анан кээ бирлери мисалы ашты кандай демдешти деле, мисалы чыныгы аштын рецептин деле билбеген көрүүчүлөрүбүз дагы бар чыгар. Ошон үчүн ошол биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзгөчө кеңеш болот деп ойлойм да. Негизинен аш демдегенде үй кожойкелери ар кандай ыкманы пайдаланат да, мисалы көп нерсени кошот дегендей. Ошондо сиздин рецептиңиз менен аш кандай демделет, кандай азык-түлүктөр керек келет? Өзү атайын айтылганда аш үчүн сабиз керек, пияз. Эми немеге көрө мен ушу чеснокду алып алгам. Сарымсак, эт, анан күрүч. Бизде май, анан суу керек болот. Эми кээ бирки аялдарыбыз же кээ бирки үйдөгүлөр аш жасап атканда айрыкча болгарский кошушат үстүгө же башка нерселерди да аралаштырып кошушу мүмкүн. Бирок мен ушул рецепт менен жасашты жакшы көрөм. Жакшы. Анда биз аш жасоонун баштайбыз. Сиздер болсо жакшылап көрүп туруңуздар. Балким Адинанын сунуштаган рецепт сиздерге жагып калат. Анда эмнеден баштасак, мен сизге эмнеден жардам берейин, айтыңызчы. Сиз этти алышка жардам берсеңиз, экиге бөлөбүз. Мен биякта сабизди турап турам. Жакшы. Эң биринчи кезекте биз күрүчтү суу куюп койбойлубу? Жылуу суу куюп койсок, бул даяр болуп туруш керек. Майлы болду. Өзгөн күрүчү, сөзсүз түрдө конок келгенде түштүк жергесинде көп эмесе ушул өзгөн күрүчүн пайдаланат да. Мунун себеби аябай узун болуп, аштагындай башкача көрүнөт. Анан бизде ошол күрүчтү суу куюп үйткөткөндө дагы биз атайын туз кошобуз. Себеби ошол күрүч майдаланып кетпес үчүн. Жакшы кеңеш чындыгында. Муздак сууда кошобузбу? Жок, кошпойбуз. Ысык сууга эле? Ооба. Кээде ушул бир аз муздак суу куюп, анан ысык суу куюлганын деле көрүп калабыз да. Сиз менде ушул ысык сууну эле, ооба. Жакшы. Жаппайбы? Жаппай эле коебуз. Жаппасак деле болот. Бир жерге бир четке коюп коелу, кыймылдайсызбы? Эми кээде бат, кээде секин эле. Акырын эле, ооба. Жакшы, азыр биз канча килограмм аш демдейбиз ушунда? Биз азыр 700 граммга жетпеген. 1 килограммга жетпеген да аштан демдейбиз. Эми үйдө ушул 5-6 адамга жараша эле кылып. Этти канча кошуш керек ушунда? Этти дагы ушул сиз канча кааласаңыз, этти өзү негизи көп кошсо дагы болот. Анан өзүңүз карап эле канча кетишинче кошо бересиз да. Болжол менен айтканда 250-300 грамм кошсо болот да.
ойнайсыз, анан роль аткарасыз, сахнада ар кандай образдарды жасап дегендей. Бул кичинеңизден бери эле кызыгып, ошол аркалап жүргөн талантыңызбы же кийинчерээк чыктыңызбы? Эми негизи өзү мектепте окуп аткан убагымда эле ушул чыгармачылыкка кызыгып, ар бир ошол мектепте өткөн майрамдарда ырдап, ошол бир жакшы интермедиа бир нерселер болсо ошолорду аткарып жүрчү элем. Эми азыр 4-курс окуп атам. Искусство факультетинде. Анан бияка окубай эле ошо талант аркылуу эле киргем. 2006-2007 жылдары кирип иштей баштагам. Театрда. Актриса. Ушул иштегенден бери көп ушул главный ролдорду аткардым, көп детский спектакльдерде кичинекей ролдорду аткардым, андан сырткары эпизоддорду аткардым. Кичинекей. Союз ошондо канча болду? Өзү негизи мисалы 1 килограмм күрүчкө 1 килограмм сабиз кетет. Биз азыр ошондо ошол 700 грамм сабизди туурап атабыз. Пияз азыр бирөө эле жетет. Бирөө жетеби? Ооба, бирөө эле жетет. Ал калганы салатка калып турсун. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына казаныбыз кызыды. Биз эми казанга 2 чөмүч өсүмдүк майын куюп алабыз. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өктөшү бул Куторда кафеси. Эгерде сиз даамдуу тамактар менен азыктанууну кааласаңыз, же болбосо туулган күн, той маарекелерин өткөрүүнү кааласаңыз, дал мына ушул кафеге кайрылсаңыз болот. Анда биз болсо азыр Мадина май кызыйт, май кызыгандан кийин эмнеден баштайбыз? Этти кууруйбузбу же пиязды кууруйбузбу? Биринчи пияз күйүп кетпеш үчүн биринчи эт менен баштайбыз. Өзү негизи пияз менен башташ керек, бирок азыр биздин этибиз жакшыраак пишиш үчүн биринчи этти таштайбыз. Жакшы бышыш керек экен, э? Ооба. Жакшы. Жакшы пишиш үчүн. Биз эми азыр биринчи этти таштайбыз. Эми пиязды кууруганга салабыз казанга. Эми азыр эт менен пияз дагы жакшына куурулуп алды. Эми сабизди таштайбыз. Сабиздин баарын эле салабыз? Ооба, баарын эле салабыз. Бизде азыр бул сарымсак дагы бар. Сарымсак негизи ден соолукка дагы пайдалуу болгон үчүн ашка дагы мен көбүрөөк аш жасаганда азыр 4-өөндө салдык. Мен өзү негизи көбүрөөк салам. Биз ошо чеснок дагы салабыз. Азыр эле салып кууруп. Азыр эле салып куурабыз. Биздин сабиз жакшыраак жумшап куурулуш үчүн биз туз дагы салып алышыбыз керек. Мындай туз салабыз. Азыр эле туз салабыз. Азыр эле туз салып алабыз. Суу куйгандан кийин салган Ооба. Кууруп Кууратканда эле. Биз кичине отту азайтабыз. Азайтып казанды сууга коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ашыбыз бышып атат, Ооба. Тактап айтканда сабиз, пияз, эт жана ошондой сарымсак кууруп жатат. Чындыгында сиз аябай батталат экенсиз. Себептенде мисалы кээ бирлер сабизди, пиязды аябай кызартып кууруп анан кийин
суусу келгенде суусуна туз анан сарымсакты да суусуна салгандарын көрүп калабыз да. Чындыгында мен үчүн дагы жаңылык болуп атат да. Аштын жаңыча рецептин үйрөнүп десем болот да. Азыр болсо бышса даамы кандай экен ошону билебиз го. Ооба. Бизде эми мен өзү жаш кезимде ошол эжелеримден апамдан көрүп үйрөнгөн рецептим бул. Ошого карап эле ар дайым ошондой рецепт менен жасайм. Бирок ашты кыйыныраак тамак деп калат да, көп убакытта даяр болот деп ойлошот. Негизинен ашты жасай келсең аябай бат жасалат, Канча мүнөттө жасайсыз негизинен? 40 мүнөткө жетпей эле ашты демдеп койсо болот. Ооба, даяр болот. Мен үчүн негизи эң оңой тамак бул аш эсептелинет да. Ооба. Жакшы. Бул чыгыш элинде көп жасалат деп айтып калабыз да. Мисалы, Кыргызстанда, мисалы түштүгүндө, Өзбекстанда, Тажикстанда көп жасалат го. Ооба. Анан ошол эле учурда биздин мисалы Россиядагы бүгүнкү күндө ашты баалап жеп жаткан учурлар жана башка өлкөлөргө дагы бүгүнкү күндө тарап жатат да. Бул демек бул тамактын жакшы анан организмге пайдалуу болуп ойлойм да. Жакшы, анан жумуртканы да кошот экенбиз, Ооба. Жумуртка эми аягында ашты атайын ошол табакка салгандан кийин жасаш үчүн керек болот. Анан ошол эт менен, жумуртка менен жакшына кылып жасап коебуз. Баарыңыздар жакшы билесиздер, негизинен аш менен сөзсүз түрдө салат болуш керек. Салаттагы бизде айткандай шакарат, Шакарат, ооба. Помидор жана ошондой эле пияз, анан бадыраңды пайдаланабыз. Бадыраң сөзсүз түрдө бул бардыгы жаңы эле бышкан помидорлор экен. Ооба. Анда деңиз турайсызбы? Эми пиязды кандай турайбыз, анан пиязды, бадыраңды кандай турайбыз, ошону айтып койсоңуз септинде. Мисалы мен чоң-чоң турап коюшум мүмкүн да. Ооба. Мен деле чоң-чоң турайм үйдө. Эми орточо кылып эле турай баштай беребиз. Бирок немени пиязды майдыраак кылып турайбыз. Өзбек тилинде ырдайсыз, түрк тилинде да ырдайт экенсиз, анан кыргыз тилинде да жакшы ырдайсыз. Кыргыз тилинде кайсыл чыгарма каттайсыз? Кыргыз тилинде эгер азыр эсимден чыкпаган болсо, ошол мектеп убагында үйрөнгөн бир жакшы көрүп ырдаган ырым бар эле, Өрүк комуз. Ошол Өрүк комуз деген ырды ырдап берейин анда. Жашамал бир адамдын мүнүн угуп, жашырбай айтып берген сырын угуп, жүрөгүм иштен сызып, кыңырылып, жүрөмүн тилингендей тыз-тыз этип, жүрөгүм иштен сызып, кыңырылып, жүрөмүн тилингендей тыз-тыз этип, таластын суусу тынбай шаркылдаган, таластын толкундары тартылбаган, татына бир өйүздөн түпкө тийип, там салдым жарды күттүм жаркылдабай, татына бир өйүздөн түпкө тийип, там салдым жарды күттүм жаркылдабай. Эми биз ашыбызга ошол керектүү өлчөмдө сууду куябыз. Биз ошол бир чөмүч деп эсептегенбиз. Ошол сууду куябыз. Ошол суусу кайнап чыккыга чейин казандын ошол капкагын жаап, отко коебуз.
айма үйдүн тамактанасызбы же болбосо көчөдөн да тамактанган күндөр болобу? Мисалы чыгармачыл инсандардын убактысы тарыраак болот да. Эми көбүрөөк үйгө келип эле тамактанам. Көчөдө ончо деле тамактанбайм. Эми айла жок убакта баягы убакыт кем болуп калса, анан көчөдөн тамактанышка туура келет да. Биз сизге сунуштайт элек. Эгерде курсагыңыз ачса, биздин өнөктөшүбүз Кутозбек кафесине барыңыз. Себептен ал жерде бүт улуттун тамактары жасалат. Ошондой эле Европанын өзгөчө тамактары. Кудай кааласа, эми досторубуз дагы, кыз досторубуз менен дагы, ошо коллектив менен дагы барганга аракет кылабыз. Өзү негизи бадыраңды арчып алыш керек дейт. Бирок бир сөз бар. Алманы 1000 сомго алсаң дагы арчып же деген. Бадыраңды 1 сомго алсаң дагы арчпай же. Негизи ошол бадыраңдын үстүндөгү терисинде атайын өзүгө жараша витаминдери болот экен. Ошого биз арчпай эле туурайбыз. Азыр дагы 4кө бөлүп алабыз муну. Сиздики кичинераак экен, ошо 2ге бөлсөңүз деле боло берет. Анан ошо эле. Мындагы ушундай турайлы, э? Ооба. Тактанын кереги жок. Тактаныз эле туура. Же болбосо досканын кереги жок экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мага бир аз ыңгайсыз болду. Эми ушундай кылып кичине көрөбүз да, жаңылыктарды көрүп үйрөнөбүз. Кол кесилип кетти? Кол кесилип кетпейт, атайын этият болуп эле тураш керек. Аш кайнап калды сусу? Кайнайын деп калды. Бирок дагы бар, кичине убакыт бар. Бирок жумурткабыз бышып калды. Шакарапка тузду бираздан кийин салабыз, э? Ооба, бираздан кийин салсак. Ашбышканда салсак жакшы болот, э? Ашымын четке жылдырып коебуз. Ошондо канча мүнөт кайнаш керек, канча мүнөт кайнагандан кийин аны күрүчтү салабыз. Азыр негизи казанда суусу кайнап чыккандан кийин бир 15 мүнөт кайнаш керек. 15 мүнөт кайнагандан кийин кээде мен 15 мүнөт кайнатпай эле ошо кайнап чыккандан кийин 5 мүнөттөн кийин күрүчтү сала берем. Кээде 15 мүнөт кайнатам. Негизи ошол жакшыраак ошо ширин даамы чыгыш үчүн 15 мүнөт кайнатыш керек. Мына азыр болсо биздин аштын суусу кайнап чыкты, эми күрүч салабыз. Күрүч дагы салгандан кийин суусу тарткыч чейин кайнап туруш керек. Суу тарткандан кийин анан демдейбиз. Өзү бизде мисалы суу көп же азыраак куюлганын биз ушул капкилден билебиз. Мисалы капкилди салганда ошол жарымга чейин суу чыкса, суу нормальный куюлган, ошол нормасында куюлган болот. Жакшы, азыр нормада экен, э, суу. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин ашыбыз суусун тартты. Эми биз демдейбиз. Азыр үстүгө этти, сарымсакты коюп, анан демдейбиз. Мынакей биздин аш даяр болду. Эми ачып табакка салсак болот.
Эми ашты кооздошубуз керекпи? Ооба, ашты кооздош үчүн биз азыр этти туурап алабыз. Этти турайлыбы? Ооба. Эми биздин ошол жумурткалар менен Четтерине тизип чыгабыз. четтерине тизип чыгабыз. Мына биздин көптөн күткөн аш даяр. Албетте бул Арина Аббасованын рецепти менен жасалды, чындыгында. Көрүнүшү аябай кооз, азыр даамын татып көрөбүз, дагы сиздерге айтабыз. Мына мен күткөн убакыт келди. Ушул аш башталганда эле аябай күттүм да. Качан даяр болот, качан обуз тийбиз, качан жеп көрөбүз депчи. Азыр чыдамсыздык менен күтүп атам. Тамагыңыз таандуу болсун, келиңиз. Сизге дагы ал. Кандай жасаптыр экенсиз көрөлүчү, э? Өзгөчө. Сөзсүз салат кошуп жеш керек, э? Ооба, салат менен жеш керек. Сиз эми мына көрөрмандар айтса керек да, эми жаман жасалып калса дагы ширин болуптур деп, кээде ушундай деп айтып коюшат дейт. Эми чындыкты айтканда сиз комментарий берип койсоңуз. Мына экинчи жолу жегенимде уже чын деп билсе болот да. Мага жакты. Өтө майлуу эмес. Анан баардыгы нормада жасалыптыр. Анан үй шартында жөнөкөй эле азык түлүктөр менен жасасаңыз болот экен да. Анан сөзсүз түрдө аш даамдуу болуш үчүн сөзсүз түрдө салат кошуңуз. Анан кээ бирлер ачуу жасашат го, атайын бир. Ошону да кошуп жегендер бар мисалы. Бирок мен ачууну анчейин жактырбайм. Ошол себептен мага аябай жакты. Аш болсун анда. Келиңиздер. Сиздерге дагы тамагыңар таамдуу, таттуу болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө аш болуптур. Мага жакты. Сиздер дагы ушул рецепт менен бир жасап көрүңүздөрчү, кандай болот экен. Айдина, сизге рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылыгыңыз өркүндөй өссүн. Бизди атайын үйүңүзгө чакырып, жакшынакай аштын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн дайыма жакшылыктар жандап турсун. Чоң рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсакай деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.